Kızım, sen başka ülkeye ketip atasın. Biz seni sağınabыз. Dайыма telefon çalıp tursan bat-battan. Makul? Атаң туура айтат. Кызым. Мен дагы жүрөгүм тынч эмес. Жеткенде сүйлөшүп бат-баттан чалып турсаң, Апа, ата, кабатыр болбоңуздарчы. Баары жакшы болот. Күнүз иштейм, түнөй салам. Топтогон акчамды баарын силерге дарыланга жөнөтүп турам. Кайра эле кайтып келем. Макул апа, мени күтүп калышты го. Мен кетейин. Бакшы, аман ol. Аман ol. Kızlar, hoş geldingер. Men sizlerдің менеджериңер болом. Бар ордундабы? Ооба. Анда азыр мен силерди текшерип өтөйүн. Шамралиева, Осмонкулова, Хавазова, Сакеева, Самсонова. Бар ордунда. Аэропортто бири-бириңерди жоготпогула. Чогуу жүрөбүз. Ал эми силерге ийгиликтүү сапар каалайм. Kızlar, жайгаштыңарбы? Ооба. Үйрөнүп кетесиңер деп ишенем. Азыр паспортторуңарды гостиницанын менеджерине бергиле. Азыр кыскача эреже айтам. Кардар менен жолугушкандан кийин сылык сыпаа болуп, буйруктарды аткаргыла. Pasaport lütfen. Эгер де силерди кошумча кызмат көрсөтүү үчүн тандашса, каршы болбогула. Силерге көп акча төленет. Мен соолук салонунда иштейм го деп ойлогом. Туура эмес үчүн алгансың го. Бул жерде сени пайдаланат. Документимди кайтарып бергиле. Мен бул жака башка ниет менен келгенмин. Кеч болуп калды. Документтерди иш бүткөндөн кийин аласың. Эгер сен баш бийбесең, дайынсыз жоголуп кетесиң. Бирок сен биринчи жолу болгон үчүн көбүрөөк акча аласың. Эгер баш ийбесең, башкача чара көрөбүз. Сенин эң эле жакшы вариантың биздин буйруктарды аткаруу. Даярдан. Сени бирөө тандаган. Сен ошого барасың бүгүн. Кой бергиле мени. Тийбегиле мага. Кой бер. Жок, тийбе. Жок. Бары жактыбы? Кандай экен? Жақты. Дагы варианттар болсо айтып кой.
Негизи жумуштар кандай болуп атат? Сонун кабатыр болбоңуз. Сиз Сонун. Азырынча мен атыма доора түшкөн жок. Жана элечки. Мага жаңы парча керек. Тездеткиле. Уктуңарбы? Дубайда бир кыз дайынсыз жоголгон. Жоголоордун алдында видео кайрылуу жасады. Ал видеодо өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берип, жана ата-энесинен кечирим сураган. Мына, карагылачы видеону. Ата, мен кечирип койгула. Мен буну менен жашай албайм. Алар мени мажбурлашты. Бул видеону эч жакка чыкпасын деп милицияга буйрук бердим. Бүт материалдар бизде. Эгер бул видео бир жакка чыкса, коомдо чоң резонанс жаратат. Ошондой эле бул топтун мүчөлөрү качканга аракет кылып жатышат. Ошондуктан биз тынч жана кылдат менен иш алып барышыбыз керек. Атасы дагы түз эле төрөгө кайрылыптыр. Кылмыш иши ордунан жылбайат деп. Анан дагы бул иш соц тармактарда аябай талкууланууда. УКМКнын төрагасы, мен кызымдан кабар ала албай кыйналып турган учурум кулчулукка түшүп калгандыгы жөнүндө маалымат келген. Менин кызым абдан жакшы кыз эле. Менин ордумда кыргызстандык ар бир ата болуп калышы мүмкүн эле. Азыркы учурда Дубайда сулуулук тармагында иштөө боюнча жалган жарнамалар интернетке каптады. Убакыттар прессадан суроо жаап жатат. Төрага эмне деди уктуңарда? Негизи бул маселе биздин мамлекетте жоюлган. Бирок ушуга окшогон топтор чет мамлекетте иш алып барып жатышат. Биздин жарандар менен. Ушуну токтотушубуз керек. Эскорт бүгүнкү күндө эң чоң, эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бизде эле иштебейсиңби? Иштеп атам, братан. Ассалому алейкум. Данчики, сулуу кыздарды карап эле отурат эмесиң го. Жумуш үстүндөсүңбү же интернетте отурасың? Иштеп атам, братан, конечно, иштеп атам. Жыйынтык керек бизге. Пайдалуу болчу. Блин, братандар, кечирип койгула, мен просто үйлөнө элекмин да. Ошо келин бала издеп атам, Инстаграмдан, жактан, бияктан, короче. А так что, иштер, жумуштар барбы? Бир иш бар. Эскорт тармагын жабабыз. Базар. Жок, братан, как раз ошол жака клиент болуп барайынчы от души. Максимум сен каяка клиент болосуң билесиң? Кулиевага. Притом аяктан жабылып калган. Бирок жигиттер, иштин үстүнө келе турган болсок, тоготер жери Дубайда бир кыз жоголгон. Кылдаттык менен карап, эртерээк бул ишти териштиришибиз керек. Жыйынтык керек. Шеф кайра чакырат. Ошо бизге кереги барбы? Инстаграм аккаунттарды карап чыкчы. Именно эскорт тармагына байланыштуу болгон профилдерди анализ кылып чык. Всё түшүндүм, шеф. Как раз бир тааныш кыз бар болчу да. Дубайга барып иштеп, короче, акча быр болуп эле жестко көтөрүлүп кеткен да. Бияка келип эле үй, машина, картия, шуба, муба, устрица жеп эле, короче, жестко көтөрүлүп кеткен да. Ушу кыз походу эскортница окшойт, братан. Анда мындай кылабыз. Эртең сен ошол кыздарды профилдерин таап, андан бөлөк чет өлкөдөгү жумушка чакыргандарды, клубтарды, аккаунттарды баарын төкпөй чачпай карайбыз. Сен ошолордун данныйларын собирать этип койчу. Всё, шеф, түшүндүм. Всё, давай. Эртең аябай окургун болот. Качан жеңил болчу эле.
агымын азайтуу максатында интимдик кызмат көрсөткөн сойкулардын бүтүндөй тармагы аныкталып бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Алдыңан өчүрчү Суранч. Анс тили жумуштан угуп атып, аябай чарчап кеттим. Мейли. Айтмакчы жумуш боюнча. Мен иштеп дагы, үй жыйнап дагы бүт баарынан чарчап кеттим. Сен айлыгың жакшы болгондо иштебей эле коймокмун. Эми кайра баштадыңбы? Жакшынакай жерде жашап атабыз. Жегенин тамагыбыз бар. Эмне кайра баштап атасың? Жумушту ойлоп, аныс деле настроение жок. Койчу эми. Көрдүңбү? Сен деген чарчадың, Мирлан. Эс алыш керек. Экөөбүз акыркы жолу качан эс алдык эле? Мен такыр эстей албай атам, эстейин десем дагы. Дубай жөнүндө айтпай эле коеюн. Дубай дейсиң. Дубайга эс алган эле эмес. Бөлөк максаттар менен да барып атышат. Мен жумушка кеттим да. Бизде сиз эскорт тармагында иштеген тууралуу бир нече маалымат бар. Бир эле эмес. Ошондуктан сиз бизден, биз сизден убактын албай айтып берсеңиз жакшы болмок. Квартираны кантип алдыңыз? Ал квартираны белекке беришкен. Менде бир суроо болот да. Кайсыл эмгегиңиз үчүн квартираны белекке беришти сизге? Атыңыз ким дедиңиз? Малика. Малика мындай да. Эгерде мүлк белекке берилсе, ал мыйзам түрүндө катталат. Аны өзүңүз деле билесиз. Биз сиз жөнүндө баарын билебиз. Сиз эч жакта расмий түрдө иштебейсиз. Ата-энеңиз деле кечирип коңуз эми бай эмес. Ошондуктан биз менен кызматташыңыз. Биз болсо коопсуздугуңузду жана анонимдүүлүгүңүздү камсыз кылабыз. Жакшылап бир ойлонуп көрүңүзчү. Түшүндүм. Мен баарын айтып берем. Бул жумушту клубдагы таанышым сунуштаган. Ал мезгилде аябай оор абалда болчумун. Үй бүлөмдө атам каза болуп, апам ошон үчүн ичип кеткен. Ошондо университетте акыркы курста болчумун. Жайда башка жакка кетем деп чечтим. Эч ким билбейт деп ойлогом, бирок силер бул жөнүндө биринчи болуп сурап жатасыңар. Ошентип жакшы акча таптым. Бирок баары эле чыдай албайт экен андай нерсеге. Жолум ачылды. Жакшы бир шейхти жолуктурдум. Ал мага квартира белек кылды. Аны менен калдым. Болбосо эмне болмок, ким билет. Бирок мен биринчи жолу учуп баргам. Ким уюштурат ошонун баарын айтып бере аласызбы? Дубайда Камил деген байке бар болчу. Билбейм аты чынбы же чын эмеспи. Мен билишимче ошол баарын ошол жактан контролдойт болчу. Сүрөтү барбы же номери барбы? Ооба, Сүрөтү бар, сүрөтү бар менде. Жашоо ушул жерден башталат. Үй бул жөн гана дубалдар эмес, ал жашооңуздун эң маанилүү бөлүгү. Биз муну жакшы түшүнөбүз. Ошондуктан ар бир долбоор сапат, кам көрүү жана ишеним. Биз үчүн курулуш жөн гана процесс эмес, бул адамдардын келечеги, алардын ишеними. Ар бир бүткөн долбоор бул биздин команда үчүн чоң сыймык.
Ал эми биз үчүн эң маанилүүсү кардардын кубанычы. Данчик, ой. Сен айткан жанагы кызың ошондой болуп чыкты. Кайдан билдиң аны? Братан, мен айтпадым эле, любой жерде любая информация. Всемирная связь, братан. Мадагаскар, Румыния, Баткен, Жалабат. Алло. Сен кыздардын профилдерин таптыңбы? Же эмне уктап жаттың? Жок, уктаган жокмун, братан. Таап койдум, уже жөнөтүп койгом сизге. Анда ошо хакерге баралы, маалыматтардын баарын алып алыпчы. Балким дагы бир керектүү нерселерди, тонкостторду билип калабыз. Керек болсо допроска чакырабыз. Всё, давайте. Короче, долбоордун аты Риэлтор. Телеграм аркылуу иштешет экен. Сайты да бар. Бирок сайтына кирсең ары эле телеграмга ыргытат да. Так маалымат барбы? Бар. Короче, иштөө механизми өтө эле жөнөкөй экен да. Бизнес-агент менеджерге жазат. Менеджер талаптарын ыргытат. Акчасын төлөйсүң. Акчасын төлөгөндөн кийин сразу каталогду ыргытат. Ичинде VIP каталог, биринчи каталогдо кыздар, экинчи, үчүнчү, короче, каталогдор көп экен да. Хайти прикол. Ичинде кээ бир актрисалар жана блогерлер бар экен, прикинь. Самые популярные локации — Турция, Дубай. Понятно. Юридически все подковано. Бирок жакшылап издесең табасың да. Убакыт керек. Мейлі анда. Жакшы. Красавчик. Келе атканда бир шоколад алып келсеңер жакшы болот эле, по идее. Кур келбейчи. Информация көбүрөөк болсо көп шоколад болот. А могу кызды сиз билбейсизби? Ооба, билем. Ал кызды жугуучу жыныстык оорулар боюнча текшерген. А мындай кыздар сизге көп кайрылабы? Жалпысынан айына 25-30 чакты кыздар келет. Ошо кыздар тууралуу мындай кененирээк маалымат бере аласызбы? Биз бир иштин үстүнөн иштеп аттык элек. Макул, жүрүңүз анда кабинетке. Эмнеге кетип калдык? Алар медосмотр официальный эмес турбайбы? Смело эле камап койсок болмок. Негизи болмок. Бирок сен эң негизги максатыбызды унутпасаң. Ал объектти 7-чи отделге өткөрүп берип, алар иштей беришин. Макул анда. Мен кеттим. Тек маалыматчы менен жолугуш керек болчу кафеден. Анан абайласам, тойго чейин кызың менен урушуп кетпе. Урушпайбыз. Данчик каякта жүрөт? Айтчы, братан, ошол эле гүлдөрдү жеткизип берсин. Да, кеттим анда. Ата кежеке, мен өзүм таксист эмесмин, ГКМБде иштейм. Азыр жумуштар менен жүргөм, жакты шаарды байкап. Аябай тамаша көп экенсиз. Мен жолдошума 2-чи отделде иштейт. Сиз кайсы отделде иштейсиз болбосо? Тамаша же, кайсы ГКМБ. Тамашалап койдум, таксистмин, жөнөкөй эле таксистмин. Келип калдык, эже. Хорошо, рахмат. Всё, мейли. О, ассаламу алейкум, Данчик. Ну ты даешь, ты что теперь, таксист что ли? Александр, нет, это подработка так, временная, я же приказ жду. Да ладно, брат, завязывай. Ты еще скажи, здесь в засаде под прикрытием сидишь. Ладно, прикалываюсь, поехали, Джеймс Бонд. Прикалывайся, потом когда приказ выйдет, уже не до шуток тебе будет. Данчик, не обижайся, нормально же все, брат. Да не обижаюсь, нормально. Сам что, как поживаешь?
Да, кудайга шүгүр, фирму открыл, работаем. Вот крупный объект взяли. Сейчас обмывать еду. Слушай, нам же юрист требуется. Поехали? Не, Рахмат, не смогу. Завтра с утра на работу, знаешь же, служба ждет. Да, я знаю твою службу, товарищ нештатник. Кофе таскать. Все, давай, приехали. А так я слежу за тобой, знаешь, да? У нас везде есть свои глаза и уши. Аккуратней там. А так-то ты должен скрывать, что ты ГКМБшник. Я знаю, Знаешь, да? Давай, пошторт. Что у тебя там, оплата карты? Чипкеть смотря. От тебя наличные не приму, у тебя вдруг там купюры меченые, подставить меня хочешь? Карта, брат. Ладно, досум. В любой момент звони. Рад был тебя видеть. Все, давай, на связи. О, братан, салам алейкум. Шарда жүрем, братан, таксист болып, шарды байқапчы, бар жайындагы деп. Не, эме, эскортторду чолтабызбы? Все, понял. Кыздардын жылмаюусу биздин милдет го, братан. Давайте. За наше здоровье! Повторите эту сцену. Делай. Баары жакшы элеби? Жок. Мен өзүм жакшы эмес сезип атам. Азыр дааратканага барып келейинчи. Байке суранам, мага жардам бериңиздерчи. Геолокацияны жөнөттүм. Мага жардам бериңиздерчи, суранам байке, мен таптакыр башка жака түшүп калыптырмын. Sen kendine ne? Çok akıllı mı zannediyorsun? Kalk hadi. Тимеглечи. Kalk. Жок, тимеглечи. Hanımım kızı buldum getiriyor. Alo. Selam алейкум. Уважаемый Абделазиз, ассаламу алейкум. Иштерибиз кандай болуп атат? Баары жакшы элеби? Эмне жаңылык? Ооба, жаңы партия даяр. Сулуу жаш кыздар. Эч кандай коркунуч жаратпайбы биз үчүн? Бизди эч ким кармай албайт. Баары сонун. Сиз бизди билесиз го. Көп жылдан бери ийгиликтүү иштешип келебиз. Баары сонун. Макул, күтөм анда. Ну, была я там пару раз. Попала через модельное агентство. Больше ничего не могу сказать, к сожалению. Сиз жетекчиңиз тууралуу дагы эмне деген маалымат бере аласыз? Ал өтө каттуу адам. Ал өлкөдөгү бардык модель бизнесин өзү көзөмөлдөйт. Мен башында модель болуп иштедим. Кийинчерээк чоң акча табууга чакырышкан. Кыргызстанда да кызмат көрсөтүүлөр барбы? Ооба. Бизди негизи инвесторлор, ишкерлер, чиновниктер жалдашат. Биз жөн гана кооз болуп жанында туруп турчук. Алар каяктан заказ кылышат? Бул суроону менеджер аркылуу өтчү. Тилекке каршы мен башка эч нерсе билбейм. Сиздин абалыңыз оор экени көрүнүп турат. Сиз кабатыр болбоңуз. Азыр биздин психолог сиз менен иштейт. Сиз коопсузсуз. Чоң рахмат. Рухсат, шеф. Gel Tanчик. Ассаламу алейкум, салам алейкум. Садайсың. Маалымат келди. Бир модельный агентство бар. Ошого өтүшүң керек. Келечектеги модельдин ролун аткарасың. Базар жок, менби, братан? Ким анан, менби? Все, понял, шеф. Мен анда эме Тимати Шаламы болот турбаймбы? Сенин негизги милдетиң
Бул агентствонун ишмердүүлүгүнөн маалымат топтойсуң. Мыйзамсыз аракеттерин, кылмыштуу топтору менен байланышы барбы? Ну, как обычно, короче. Все, шеф, түшүндүм. Мен анда даярданып берейин. Адамдар мындай кийим бар. Эме агентство келгем, модель агентствогачы. Мен, короче, модель болгум келет да, реально. Досторум ушу индустрияда иштейт, там, фотограф, модель болупчу. Постоянно айтышат, Данчик, короче, сен модель болуш керексиң, сен мындай сулуусуң депчи. Ошого келем. Знаете, я все просмотрел и обдумал, но, к сожалению, в качестве модели вы нам не подходите. Но у нас есть должность менеджера, работа легкая, зарплата отличная. Справитесь? Да, конечно, я согласен. Все, тогда отлично. Четко. Когда могу приступать? Прямо сегодня. Да? О, это как раз Жанель Турдалиева, наш руководитель. Жанель, здравствуйте. Привет, Азат. Это Данияр, наш новый менеджер. Познакомьтесь. Очень приятно. Чем могу помочь? Ну, ты можешь как раз за кофе мне сходить. Хорошо. Ну, как дела у нас? Нормально все? Фотосессия, да, фотографию. Мен ушу жүрөрүм бе постоянно кофе ташып. Ушул үчүн жаратылдымбы мен? Приказ чыксынчы, барын жаап салам. Жайым. Данные для прихода. Все. Камиль, азыр жаңы партия даярдап жатам. Дубайга жөнөткөнү. Жаңылык болору менен байланышам. Ассаламу алейкум. Эме, Камиль деген ат тууп калдым, анан могу сүрөттөрдү таптым жатам. Могу адам окшойт. Азаматсың. Жана допростогу кыз ушу Камиль тууралуу айтып атса керек. Мун Тихадагы Алпаралдагы эртерээк текшерели. На, түндүктүн базасында бар экен. Ранее судим за мошенничество. 7 жыл мурун мамлекеттен чыгып кеткен. Как вся информация? Түшүнүктүү. Адам кетки. Бейлем, давай. Что-нибудь принесите? Кесиптештер, биздин иш боюнча кандай маалыматтар бар? Биз 1 ай бою маалымат чогултуп иштеп чыктык. Дубайга негизи кыздар 2 жол менен кетет экен. Бирөөлөрү өз эрки менен, экинчилери
алданып сұлулық салонға иштейсиң деп. Анан биздеги модельный агентстволордо Дубайда Камил аттуу жигит менен байланыштары бар экен. Камилди кантип билдиңер? Биздин жана внештатник Танчик бар го, ошону бир модельный агентствого киргизгенбиз, ошо маалымат алып чыкты. Жана Камил деген жигит биздин жаран экен. Дубайда бир нече бизнеси бар экен. Бияка келбейт го дейм. Дубайда кыздардын сатылгандан башка дайын чогуп кеткен фактылар да бар экен. Кулчулукка да сатылат экен. Биз буларды качырып албашыбыз керек. Мамлекет бул ишке өтө көп каражат жумшады. Бул адамдын тагдырына жана өлкөбүздүн аброюна байланыштуу. Биз Дубайдагы эл аралык операция даярданалы. Жалпысынан азаматсыңар. Иштегиле. Миссияны аткарыш үчүн Дубайга жөнөп жатабыз. Бул иш эмес, бул оюн. Мен буйруктарымды так аткарбасаң, сен билесиң.